сааттарга обзор жасайбыз. Менин жакшы көргөн сааттарым тууралуу азыр сиздерге айтып берем. Булардын арасынан мен бир эле саатты сатып алыптырмын. Калган сааттардын баардыгын мен белекке алгам. Эң биринчи мен туулган күнүмө белекке 5 жыл мурун ушул Чопарт брендинин плавающий бриллианты деп коет. Бул саатты белекке алгам. Жанында болсо ошол атайын өзүнүн дагы сонун браслети бар. Момундай кылып тагынам. Кийинки мен жакшы көргөн саатым бул Bulgari saati, айланып турган жылаан, алтын саат. Жакшы көргөн эжекемин, ошол Венера эжекемен белекке алгам. Жакшы көргөн сааттарымдын бири бул Cartier. Бул саатты мен күндө тагынам, анткени жеңил, жакшы отурат. Бул саатка 3 жыл болуп калды. Жакшы көрүп тагынам. Бул саатка болсо 10 жыл болду. Эң биринчи ошол коллекциямдагы Rolex сааты 10 жылдан бери дежурный саат дагы болуп калган. Бир өзүнүн сонун историясы бар. Менин коллекциямдын ичинде алтын толугу менен Rolex сааты. Бул саатты 2020 жылы мен бир жакшы сделкадан өзүмдүн партнер инсандан белекке алган болчумун. Чынында ал жакта сделка 100-200 миң долларга чейин бир жакшы выгодасы менен мен жасап бергем, сүйлөшүп бергем. Ошон үчүн мага ушундай белек берилген. Көптөр кандай ойлойт билбейм, бирок мен бул саатты Дубайда мейманканада бул саатты унутуп коюп, анан 1,5 жылдан кийин Дубайдын полициясы өзү чалып, мага жаңылыктарга чейин чыгып, ушул Rolex саатымды кайтарып берген аябай атактуу саатым. Бул эксклюзив саат. Ошол маалда баасы 35 миң доллар. Бул саатты мен үйдө кармабайм. Банктын ячейкасында турат. Кээде тагынганда алып келем. Мен жакшы көрүп сатып алган сааттарымдын бири. Муну былтыр мен Дамиани шакегин сатып алганда, былтыр мен апаман ушундай сонун Дамиани бриллианты менен шакек белекке алгам. Ошол белекке алгандан кийин ушундай керамика радо саатын кыялданып койдум эле. Apple Watch'тун формасындагы заманбап жакшы сааттардын бири. Мен жакшы көргөн саатым. Бул саатты өзүм сатып алгам. Бул сааттын баасын билбейм, бирок ушунчалык чын жүрөк менен мага берилген жаңы саат тагын элекмин. Көптөгөн ошол жумушта, ишкерликте салтанат аттуу эжекемден ошол 12 бриллиант менен алдым. Чогуу иштешкенбиз. Бул сааттын эмеси историясы аябай узун. Менен мага берилген жаңы саат тагын элекмин. Көптөгөн ошол жумушта, ишкерликте салтанат аттуу эжекемден ошол 12 бриллиант менен алдым. Чогуу иштешкенбиз. Бул сааттын эмеси историясы аябай узун. Менин Дубайда Айнура деген жакшы көргөн эжекем бар. Айнура. Я вот эти часы вот так вот ношу. Вот под белое золото. Красиво смотрится. Часы, которые я выиграла в споре. Ну а если я, конечно, проиграла бы, то мне пришлось бы ему подарить вот эти свои роликсы. Ну, я тоже умею рисковать. И один из самых любимых часиков — это у меня часы Louis Vuitton с браслетом такие красивые. Здесь розовое золото. Вот, люблю я эти часы. Прикольные такие, хорошенькие часы. Просто иногда надеваю, поднимает настроение, а может быть кому-нибудь я подарю.